7 каналдын кабарчылары премьер-министр Абылгазиевдин келүүсүн угуп эле бир күн мурда Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы менен байланышкан жыйын болор болбосун тактап, саатын айтып коем деген жооп болгон. Жолдан наверное, снова полчаса. Жабык жыйын социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Журналисттер тандалма өкмөттүн саясатын жемелеп чыгышты. Бул маалымат катчылардын кезектеги амалы катары бааланууда. Өкмөт башчы Абылгазиев Ошко келип эмне маселе чечип кетти билбейм. Терилип чакырылган угодный актив менен жыйын өткөрүптүр. Журналисттердин неудобный суроолорунан жылкыдыбы? Айтор журналисттер да терип чакырыптыр. Иши кылып көз көрсөтүп кетиптир. Жыйынга тандап киргизилген окуяны болсо, өкмөттүн маалымат катчысы Фейсбуктагы талкууларда актангандай болду. Жыйынды жабык эшик катары баалап, бирок мамлекеттик айрым каналдардын өкүлдөрү катышканын ачыктады. Бирок өкмөттүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгуловдун жабык эшик артында өттү деген маалыматын Ош шаардык мэриясы жокко чыгарды. Тизме түзүүнү өкмөт өзү колго алганын билдирди. Кечээ ошол Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевдин Ош шаарынын 2018-жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйынга катышуусу бул журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда эле өттү. Эч кандай жабык өттү деген маалымат чындыкка дал келбейт. Өкмөт башчы Абылгазиевдин Ошко келери бизге бир күн мурун эле дайын болгон, облустук жана шаардык деңгээлде жыйын өтөт деп да кабарланган болчу. Муну тактоо үчүн Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Абсатаровго бир күн мурун эле байланышкам. Ошол жыйын тууралуу маалымат алайын деп. Ал азырынча белгисиз, эртең кабар беребиз деп жооп берген. Бирок негедир кийинчерээк ошол жөнөткөн билдирүүсүн өчүрүп салыптыр. Эртеси дагы Абылгазиев Ошко келгенде мен кайрадан байланыштым, бирок жооп берген жок. Интернеттен бүт данныйларды алып анан биз мындай иштеп атабыз деп айтып коюп телевизордон жакшы берилет. Бирок чындыгында иш жүзүнө келгенде, мына мисалы үчүн кечээки мисал, жаштарга ишенсек биз ушулар биздин тагдырыбызды чечет. Ушулар баягы төшүн тозуп ишти бүтүрөт, өкмөтүбүз элди коргойт деп. Анан эми булар эч кандай элди киргизбестен өздөрү эле эки катчы өздөрүнчө жаштар бүтүрүп алса, бул кандай биз жаштарга ишенсек, а жаштар мынандай иштерди кылып атса. Баягы ишенген болдуң, сен болсо алдынан тал кармады. Биз жаштарга ишенсек, жаштар бул ишти кылып атса, биз кимге ишенишибиз керек азыр? Бир жылдык жыйын эч качан жабык же тандоо менен өтпөсү керек. Анткени Ошто кандай жумуштар аткарылганын башкалар да жалпыга маалымдоо каражаттан билип туруусу керек. Себеби бул жерде жетишкендиктер менен кемчилдиктер ачык айтылмак. Бул эски бийликтин баш ооруткан эски саясаты кайра кайталанып баштаганынан кабар берүүдө. Акаевдин доорунда ошондой болчу да, журналисттерди бөлүп турушчу да, угодный СМИлер, неугодный эмелер депчи. Азыр эмне бизге кайрадан Акаевдин дооруна кайра барып калдыкпы? Анан ачык айкын демократиялык коом куруп атабыз дегенден кийин бардык ачык айкын болуш керек. Ошол ачык айкындуулукту керек болсо ошол өкмөт өзүнөн башташ керек да. Өкмөттүн бул сыяктуу саясаты өлкө бийлигине эле эмес, демократиянын өнүгүүсүнө да терс таасирин берүүдө. Ачык айкындуулук талап кылып жаткан коомдо артка сүйрөгөн жетекчилер менен кадрлары терс зыянын тийгизип келүүдө. Өзү ачык коомдо эч нерсе жашырылбайт да. Биз демократия дегенибиз менен кээде демократиянын анча жок эместигин ушундай окуялар көрсөтүп атат. Ошол Ош облустукпу же Ош шаардыкпы өкмөттүн Ош облусундагы же Ош мэриясынын маалымат кызматы жакшы иштеген болсо, мындай нерсеге чеки кетирбеш керек. Балким аларга жогорудан же областтан же өкмөттөн ошондой буйрук болгондур. Өкмөт башчынын иш жүргүзгөнүнө ансыз да алгылыктуу пикирлер айтылбай келген. Жазга аралаш кулапкалары да кулак кагыш кылынууда. Облустарды кыдыруусу да аймактык чиновниктерди эле сестентпесе, жашоочулардын тескерисинче кыжырын кайната баштаган. Ел менен иштеш керек, элдин кайгайын чечиш керек. Вот, мына жерде условияны түзүп бериш керек. Дамир Кубанычбеков, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош.